Bismillah. Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу туугандар. Биз кайрадан көрсөтүүнү Кызыл Суудан, достор, жаңы Кызыл Суудан, Кара Суу району. Ушул жерден баштадык. Кийинки артты чыгарабыз, туугандар. Бул көк аттын азыр маалыматын үстүдө менип турган Сейит эке азыр айтып берсин, туугандар, аттын кандай экени, жашы канча, чабылып жүргөн атпы, ошол боюнча бир сурайлы. Анда эмесе, туугандар, биз баштадык. Сейит эке, ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Ака, кийинки көк атты сатып койдуңуздар. Бул деле өзүңүзгө караштуу, ака? Өзүңүзгө караштуу. Айтыңым, ака, бул аттын кандай ат экенин бир көрүүчүлөргө маалым кылыңчы. Жашы 4 асый. 4 асый жашы бар. 7 жаш экен да ошондо. 7 жаштагы көк ат. Аяктын аты таги, же келген атпы? Ошодун эле аты. Айтсаңыз, ака, бул ат өнөрү кандай? Өнөрүн айтыңызчы. Бул жакшыбы? Чабылып жүргөн ат. Бою 1.55-тен жогору чыгат. 1.55-тен жогору. Таза ошо кыргыз жылкыдан экен да, бир мындай кагып жулоолорун буксубайт атат го жаныбар. Ордунан токтоштору баары жакшы экен. Баары сонун бу. Тазабы туяктар, ага? Таза, 4 жооп. 4 туягына жооп. Ат үйүр көргөнбү? Үйүр көрөлек. Мына тишин мындан көргөзүп коелу, туугандар. Кылык жоруктары жаман пейили жок, а? Жеп ичкени жакшы. Баарына жооп бересиз. Мына, туугандар. Туяктан бир жакындан көргөзүп коелучу. Туягында шишик жокпу? Шишик жок, таптаза. Таптаза. Көк ат 1.55-тен жогору экен. Аргыраак экен азыр, а? Атты багууга кириш керек экен да. Бастырыңчы. Оңго солго бурумчу, ака. Бияка. Жаныбар үстү толук окшойт аттын, а? Үстү сонун. Көк атта баа кандай болот? Көк аттын баасы канча болот? Баасы 200 сом. 200 000 сом, а? Жакын жерин айтыпсыз да. Дыйканчылык болуп кетиптир бул жак. Бастырып коюңуз анда. 200 000 сом. Туугандар, көк ат сатууга чыкты. Мен номерди экранга калтырып койдум, адаттагыдай эле. Баасы жөндүү, жакшы ат издегендер болсо, тезинен чалып, туугандар, көк атты баалап кетсеңиздер болот экен. Содаңызга береке болсун, ака. Ылдыйга бир чабып коюң.